Тилекке каршы кече эле коррупциянын символу, контрабанданы бири атыгып жүргөн Райым Атраимовдун партиясында мына жүгүрүп жүрөбүз. Кече эле пандемия учурунда 1,5 миң бир туугандарыбыздан айрылдык. 1,5 миң. Бул экономикабыздын чабалдыгынан, мамлекет жетекчилерибиздин начардыгынан болду. Ошол эле КМШ мамлекеттеринде, кечээки чогуу бир мамлекеттин катарындагы турган Грузияда 27 адам өлдү. Прибалтика өлкөлөрүндө, Латвияда 7 адам, Литвада 28 адам гана өлдү. Бизде 1,5 миң адам өлдү. Ошолорго себепкер болгон, ошолордун өлүшүнө, сиздердин, менин жакындарымдын өлүшүнө себепкер болгон адамдарга кайра ар кимибиз жүгүрүп жүрөбүз. Кече эле баарыбыз сөгүп отурбадык беле? Кече эле баарыбыз наалап айтып отурбадык беле? Унуттук баарын. Кече эле пандемия, вирус деп, чырылдап чыркырап, ар кимибиз өз башыбыз менен алек болуп, ооруганыбыз, оорудан тайганыбыз жер кучактап, оорубаганыбыз жазды кучактап жатпадык беле? Уnuttукпу кайра ошонун баарын? Катыган нанды жеп, канчалаган бир туугандарыбыз чек арадан кире албай, чатырда түнөктө отуруштуга дедик жерде. Бийлигибиз эмне кылды? Көтөрүм өкмөт чалчыгынан тура албай отурдуга. Мамлекетке келген жардамга келген акчаларды жиликти устукандагандай бөлүшүп отурдуга. Орустун жаман машинасын $50 миң алып келдига. Анысы жетер жерине жетпей түтөп калдыга. Тагынып турган маскаңарды 25 сомдон 250 сомго чейин саттыга. Бизге кандай болгону сабак болот туугандар. Шайлоо сайын баарыбыз алданабыз. Алданбайбыз, билип туруп кылабыз. Үйүбүздүн куту болчу, бизге мээримин төгөтүрчү. Жол көргөзө турчу аталарыбыз дагы ошока ташылып баратат. Күчкө толуп кыргызды коргойт деген жигиттерибиз. Эртең эне болот деген кыздарыбыз, таалим тарбия берет деген мугалимдерибиз. Мына ошолор 2 миң сомго сатылып, башка часакка баратышат. 500 миң адам, 1,5 миллиард, 2 миллиард сом. Ошончо акчаны чачкан партия эртең жыргатабы? Силерден сыгып алат. Кантип сыгат? Малыңарды жайып жүргөн жайытыңардан, корооңордо турган малыңардан, жашап аткан үйүңөрдөн, айдап жүргөн машинаңардан баарына салыкты көбөйтүп сыгат. Сыгып атат го. Мындан 3 жыл мурун-дагы бүгүнкү былкатпес президентти шайлаганбыз. Коркуп шайлаганбыз. Силер салык төлөп аткан, силердин эсебиңерден айлык алып аткан, балдарга таалим бере турчу мугалимдерибиз. Кайсыл бир адамга, кайсыл бир бийликтин партиясына карыздар болгонсуң, ошолор айлык берип аткансың. Жүгүрдүгө башкаларга, ошо бийликти бүгүнкү президентти шайлады го. Анын кесепетин көрдүк го мына. Ошентип шайлаганыбыздын кесепетинен 1,5 миң кишибизден айрылдык го. 10 миңдеген кишилерибиз ооруканадан орун таба албай, жер кучактап жатып калдык го. Мына ошонун кесепети. Бүгүн дагы ошол жолго баратабыз. Көчөгө жарык койду эле деп, бүтүндөй келечегибиз караңгылыкка чулгап албайлы туугандар. Bir meclis алып берди эле деп, бүтүндөй бир айылдын элин ыймандан чыгарып албайлы туугандар. Bir жолубузду түзөп берди эле деп, ааламга кетчү, келечектин жолун кууп салбайлы туугандар. Аталар, апалар, накта кыргыздын аталары, апалары катары өрнөк көрсөтүңүздөр, үлгү көрсөтүңүздөр. Жаштар, 2 күндүк акча үчүн келечегибизди сатпай, намыс үчүн бекем туралы.